Президент стационарда ыктыярчы медик катары иштеп жатып каза болгон Адинайдын үйүнө барды. Президент Сооронбай Жээнбеков стационарда ыктыярчы медик болуп иштеп жатып каза болгон Адинай Мырзабекованын үй бүлөсүнө барды. Бул тууралуу Султан Досалиев Facebook баракчасына жазып чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16-июлда Борбор калаадагы стационарлардын биринде ыктыярчы медик болуп иштеп жүрүп каза болгон. Акынбаев атындагы КММА студенти Адинай Мырзабекованын үй бүлөсүнө барды. Мамлекет башчысы Адинайдын ата-энесине, туугандары менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, анын атына багыштап Куран окуду. Түшүнүп турам, азыр эч бир сөз сиздерди соорота албайт. Өтө чоң жоготуудан улам кабыргаңар кайышып турат. Сиздердин оор кайгыңыздарды терең бөлүшүү менен мен кезинде өз баласын жоготуп, кайгыга батып турган апамды эстеп жатам, деп белгиледи президент Адинайдын апасына кайрат айтып жатып. Сиздер ушундай зирек жашоону сүйгөн адамдарды, сүйгөн кызды тарбиялап өстүрдүңүздөр. Кудайым сиздерге, ата-энесине, туугандары жана жакындарына сабырдуулук, бекем ден соолук жана узак өмүр берсин, деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Баарлашууда ата-энеси мектептен бери медик болууну кыялданып, Ысык Атадагы Юревка айылынын орто мектебин эң жакшы баалар менен бүтүрүп, жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бал алып, мед академияга тапшырган кызы Адинай тууралуу айтып беришти. Президент Сооронбай Жээнбеков Адинай Мырзабекова биздин замандын баатыры экенин, ал мекендештердин эсинде башкалардын саламаттыгы үчүн өз өмүрүн ардаган кайраттуу ыктыярчы катары калаарын баса белгиледи. Жээналиев Замирбек менен Молдокулов Дилбардын Адинай менен 4 кызы бар эле. Айгерим жана Бегимай студенттер, Жанел мектеп окуучусу. Булак элдик медиа. Үй бүлөмө жана мага кара пиар кылуу аракети күч. Сабырбек Жумабеков. Буга чейин Уран Темирбеков аттуу Facebook колдонуучусу пневмония менен ооруган атасын ооруканага жаткыруу учурунда бош орун таппай ооруканадагы ооругандарды Саламаттык сактоо министрлиги менен Сабырбек Жумабеков ээлеп алганын жазып чыккан. Бул окуя боюнча Сабырбек Жумабеков маалыматты таратты. Академик Гансиде иштеген кызматкерлерге байланышып, аталган жарандын барган-барбаганы тууралуу маалыматты тактаганын айтат. Мен Бишкекте иштеп жатам. Алгач стационар ачылганда ажиотаж болуп, орундар болбой калган. Ошол убакта барса керек, орун калбай калды деп мага бирөө чалган эмес. Бирок уранды да туура түшүндүм. Орун жоктугуна байланыштуу атасын кыйнап койгон болсок, улуу башы менен Урандан атасынан кечирим сурайм. Бирок анын Саламаттык сактоо министрлиги менен Сабырбек Жумабеков орундарды ээлеп алган деген сөзү чындыкка дал келбейт. Орундарга кимдерди жаткыруу керектигин мен чечпейм. Алар атасы экөө азыркы учурда Discover стационарында жатышыптыр. Саламаттык сактоо министрлигинен ушул күнгө чейин мага бирөө да чалып орун камдап кой деп айткан эмес. Мага мындай иштер жакпайт, деди академик. Ошондой эле Жумабеков учурда ага жана анын үй бүлөсүнө карата кара пиар жүрүп жатканын кошумчалады. Айрым ЖМКлар карындашымдын, кызымдын, келинимдин дары-дармектерди дүңүнөн сатып фирмалары бар деп жазып чыгышты. Бул карандай калп. Мунун баары иниме Дастан Жумабеков жана мага карата жасалып жаткан кара пиар, деп белгиледи Жумабеков. Булак элдик медиа. Түлеев. Пандемиядан пайдаланып бийликке келгиси келген саясатчылар бар. Нарыман Түлеев Нур YouTube каналына маек берип жатып, айрым саясатчылар пандемиядан пайдаланып бийликке келүү максатында экендигин айтып өттү. Мен силерге бир сырды ачып коеюн. Айрым саясатчылар элдин ойлогон жок. Эптеп кырдаал курчуп турганда бийлик жолунан тайса, бийликти алып калуу булардын максаты, деди ал. Булак элдик медиа. Мага бир топтор айтат. Муну кыйынчылыкта эмне жардам берип атасың дейт. Унчукпай эле отуруп турчу дейт. Булар кетет ошо менен өзүлөрү дейт. Түшүнөт атасың? Мына. Булар элди ойлогон жок. Бир топ саясатчылар элди ойлогон жок. Мен силерге мына секрет ачып коеюн. Булар эптеп мына пандемия менен бийлик тоголонуп калса, бийликке келебиз деген ой. Мына саясатчылардын ою ушул. Айрым саясатчы. 27 жаштагы кардиолог врач өз жанын кыйган.
Улуттук кардиология жана терапия борборунун врачы Жумабай Бекмуратов коронавирустан улам каза болгон эмес. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Тактап айтканда 27 жаштагы доктор өз жанын кыйган. Социалдык тармактарда коронавирустан улам каза болду деп тарап жаткан маалымат чындыкка куушпойт. Буга чейин врач бир нече жолу анализ тапшырган, таза болгон. Жумабай Бекмуратов өз алдынча текшерилип да жүргөн. Эч кандай оору байкалган эмес деп белгилешти. Булак элдик медиа. Нурлан Насип келинчеги Аселдин абалы жөнүндө маалымдады. Белгилүү ырчы Нурлан Насип өзүнүн Facebook баракчасына келинчеги Аселдин абалын жазды. Кудайым чоң кырсыктан сактап, врачтардын чоң жардамы менен сиздердин күнү-түнү кылган дубаларыңыздар менен келинчегимдин өмүрүн сактап калдык. Жаратканга чексиз шүгүрлүк билдирем. Асел кандай болуп калды деп күнү-түнү сурагандар абдан көп. Кыскача айта кетейин, буюрса алдыга жылыш бар. Бирок көп убакыт керек экен өзүнүн калыбына келишине. Убакыт баарын дарылат. Кудайым буюрса айттырбай келген кырсыктан алыс болуңуздар. Бизге кылган дубаларыңыздар сиздерге эки эселеп кайтсын. Амин деп жазган ал. Булак элдик медиа. Каныбек Туманбаев таңкыс болуп жаткан Клексан гепарин дарыларын муктаждарга таратып берет. Жеке ишкер Каныбек Туманбаев учурда таңкыс болуп жаткан Клексан гепарин сыяктуу дарыларды бекер элге таратат. Бул тууралуу журналист Шайырбек Абдрахманов өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Каныбек Туманбаев деген мыкты иним бар. Жанагы табылбай жаткан Клексан гепарин сыяктуу дарылардын бир топ түрүн буйртма берип алдырыптыр. Угушума караганда көп дейт. Бүгүн дарыга муктаж адамдарга бекер таркатып баштайт экен. Азаматсың үлкөн, бул жакшы жаңылыкты угуп абдан кубандым деп жазат ал. Эске салсак, буга чейин жеке ишкер дарыларга буйртма бергени социалдык тармактарда айтылган. Булак элдик медиа. Асол Молдокматовадан кийин саясаттануучулар Путинге кайрылды. Айрым кыргызстандык саясаттануучулар республикадагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өлкөгө медициналык жардам көрсөтүү боюнча Россиянын президенти Владимир Путинге кат жолдошту. Урматтуу Владимир Владимирович, биз Кыргызстандын саясаттануучулары көп жылдан бери жеке жана биргелешип өлкөдөгү жүргүзүлгөн саясатка, эл аралык процесстерге коомдук пикирди жаратууда өз көз карашыбызды сунуштап келебиз. Учурда биздин өлкө пандемиянын кесепетинен улам реалдуу гуманитардык каатчылыкка кептелди деле жазылган катта. Саясаттануучулар Владимир Путинден Россияда өндүрүлүп вируска каршы тестирленип жаткан, жакшы жыйынтык көрсөткөн жаңы дарылоочу каражаттан Кыргызстанга жөнөтүүнү өтүнүшкөн. Катка Кайрат Сомоналиев, Марс Сарыев, Бакыт Жумагулов, Павел Столяренко жана башкалар кол койгон. Белгилей кетсек, буга чейин Владимир Путинге Асол Молдокматова дагы кайрылып, анын кайрылуусу коомдо ачыкей пикир жараткан. Булак элдик медиа.